Перизат бош убактысынын 4/3 бөлүгүн пиано чертүүгө ажыратат. Ал бүгүн убактысынын 4/1 бөлүгүндө пиано чертти. Перизаттагы убактысынын канча бөлүгүн пиано чертүүгө ажыратуусу керек? Алгач, перизаттын бош убактысын белгилеп алалы. Бул жер перизаттын бош убактысын деп элестетип алалы. Аны 4 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз. Анда 4 бирдей бөлүккө бөлүп алдык. Жана перизат бул убактысынын 4/3 бөлүгүн, жалпысынан 4/3 бөлүгүн пиано чертүүгө ажыратат. Бул аралыкты ал пиано чертүүгө ажыратат. Демек, бул жер 4/3-кө барабар. Ал эми ал бүгүн бош убактысынын 4/1 бөлүгүн гана пиано чертүүгө ажыратты. Демек, бул аралык 4/1-ге барабар. 4/1-ге барабар. Ал бүгүн пиано черткен убактысы. Перизат дагы пиано чертүүгө канча убакыт бөлүүсү керек? Ал аралык бул жерди түшүндүрөт. Демек, бул жер канчага барабар? Аны эсептөө керек. Анда биз перизаттын жалпы пиано чертүүгө бөлгөн убактысынан кемитип алабыз. Бүгүнкү пиано чертүүгө бөлгөн убактысын 4/3-төн кемитебиз 4/1-ди. Анда бул жерде эки жөнөкөй бөлчөктү кемитип жатабыз. Алардын бөлүмдөрү окшош, кемитүүнү улантабыз. Бөлүмү 4 боюнча калат. Алымында 3-төн кемитүү керек 1-ди. 3-төн 1-ди кемитсе, ал 2-ге барабар. Демек, жооп 4/2-ге барабар. Бул жерде 4/2. Же болбосо бош убактысынын дагы жарымын ал пиано чертүүгө ажыратуусу керек. Жалпысына карай турган болсок, 2 бөлүгүндө бул бөлүктө ал пиано чертүүсү керек. Бул 2 бөлүктү 1 бөлүгү колдонду жана 1 бөлүгү өзүнө калуусу керек. Же болбосо, аны бул түрдө да көрсөтө турган болсок, бул жер перизаттын бош убактысы. Аны 4 бөлүккө бөлүп алабыз. Жана ал бүгүн дагы бул 2 бөлүктү, бош убактысынын бул 2 бөлүгүн пиано чертүүгө ажыратуусу керек. Же болбосо ал бош убактысынын жарымын пиано чертүүгө бөлүүсү керек. Бул жерден көрсөтүп алалы. Ошол эле нерсени биз тең ортодон 2-ге бөлүп, анын 1 бөлүгүн боеп кое турган болсок, ал 2/1-ге барабар. Демек, 4/2 негизинен 2/1-ге дагы барабар. Же болбосо бул жерде жазуу түрүндө да көрсөтө турган болсок, бул жөнөкөй бөлчөктүн алымын дагы бөлүүбүз керек 2-ге, бөлүмүндөгү санды дагы бөлүүбүз керек 2-ге. Башкача айтканда, 2-ге кыскартып алабыз. Анда ал барабар 2/1-ге. Демек, перизат дагы бош убактысынын 2/1 бөлүгүн пиано чертүүгө ажыратуусу керек.